Assalamu алейкум, брат. Оюңду кайын Мадумаров жөнүндө дейт. 92-жылы Жумгалдан Бишкек шаарына келип, 1-класска окууга киргем. Калп айтпасам, 94-жылдан баштап кодем. Рекорд деген черно-белый телевизорубуз бар эле. Ошол телевизордон ошол кишини көрүп баштагам да. Анан азыркы убакытка чейин ошо теледен көрөбүз, арка жактан көрөбүз. Анан саясатчы болбогондон кийин ал кишинин мындай жүрүм туруму, сүйлөгөнү, артикуляциясы, сабаттуулугу, өзүн алып жүрүүсү, деги эле келбети жакшы да. Анан ошол киши менен чоңойдук, честно говоря, ошол кишинин мындай выступлениялары менен, сүйлөгөн сөздөрү менен, анча-мынча сөздөрдү, аябай сонун сөздөрдү сүйлөчү. Аз аксакал болуп, мына чачын ак басып, баягы красавчик байкебиз эми карлыкка моюн сунуп калды да. Анан эми ошол кишинин ушинтип, ушундай абалда, азыркы ушундай бир дөөлөткө жетип, ушинтип небере багып, жыргап жашап кала турган убагында ушинтип калышын көргөн мен үчүн өтө кейиштүү болуп атат, честно говоря. Анын кандай адам экенин, жакшыбы жаманбы, анын акыйкатын Алла таалам өзү билет. Болгондо кааларым жанагы ага коюлган жүйөлөргө ошо көптөн бери эле ошо жооп берип, анан ар дайым эле бирдеме болсо ошону бетке чабып, ар кандай болуп атат да. Кандай уже чекит коюлуш керек да ал нерсегечи. Ары же бери кылыш керек да, менин оюмча да. Анан эми мен Кудайдан тилейт элем ошол киши бактылуу болсо, ошол нерсеге чекит коюлуп акталып, анан ошо принциптеринен жандай жаманды эле көрүп, жакшыны байкабай койгон анча-мынча принциптери бар. Ошолорунан кайтып, бактылуу болуп калышын эле каалайм болду. Ал байкени айтып атпаймынбы, ошол байке менен чоңойдук. Ошондой аксакалдарыбыз бизге ошо жакшы насааттарын берип, ошо жакшы иштер болуп атканда жакшы деп, жаман болуп атканда жаман деп турса сүйүнөсүң. Бул жерде сыйкырчы 88 дейт. Ушинтип жазып койсоңуз ойлоп атасыз го, мындай, ой, там кыйратып салдым, там жини келет, бир жер бирдеме болуп кетет деп, жок бир тууган. Бул нерсе өзүңүзгө эле зыян тиет бир тууган. Өзүбүз болгону өзүбүздөн гана башташыбыз керек экен, өзүбүздү гана тарбиялашыбыз керек экен. Элементарно, көчөдө машина айдап барат, тамекин бучогун ырытабыз, талааларга, асказоолорго чейин чыксаң мусор жатат. Аны айтасың, унитазга деле кагаз салып атабыз го. Ошону чакка урнага салгандан элинип. Анан бирөөнү сындайбыз, анан бирөөнү эме кылабыз да, эмне кылабыз. Москвада 2 жыл жашап келдим. Москвада 2 жыл жашап келип, жанагы бизде жаңы курулуп атпайбы, выделенка депчи. Сары менен чийлип, автобустар, транспорттор өтө турган кылыпчы. Анан 2 жыл жөн жүрбөй таксовать эткен да учурлар болду да. Кадимкидей лицензия алып таксиникин, машинеге чаптап, жана Яндекс туда-сюда деп брендировать этипчи, үстүнө шашка илип, лицензияң болсо, анан ошол выделенка менен жүргөнгө мүмкүн экен да. Анан эми элестеткиле, Москва ичи пробка болуп турса, сен выделенка менен тыткан бойдон бартасың, пробка турат жылбай. Ал жерде Rolls-Royce турат, Майбахы турат, бир нерсеси турат. Сени карап коет, сен болсо сен Кыргызстандан келген мигрант, бир ошо Яндекстин таксине айдап выделенка менен тытып бартасың да. Анан ушуну ойлоп койчумун, карапайым элге, ушундай студенттерге, пенсионерлерге жакшы шарт да. Анан коомдук транспорт менен жүргөнгө дагы ушундай бир шарттар түзүлсө деп, Кыргызстанда ушундай өнүгүү болсо деп ойлоп койчу элем да.
Анан эми Алла таалам насип этип, түштүк магистральдан 12 микрорайондон тарта ошо выделенка салынды да. Салынтып, сонун болуп чийилип. Ал жер негизинен эле мондай пробка болуп турат, ошо баягы час пик убактарындачы. Анан эмне болуп атат? 2-3 күндөн бери, ой, мына карагыла пробка болуп атат. Мэрия ушуда болобу деп баягы көбү негативдүү таасир болуп атат ал нерседенчи. Эгерде ар бир нерсеге негативдүү таасир эте берсек, биз өнүкпөйбүз да туугандар. Мына өнүгүү жолу деген ошол. Бизде таксилер дагы акырындык менен ошо выделенка менен жүрүш максатында эмне кылат? Жакшынакай болуп машиналерин брендировать этет, шашкалар чаптайт, лицензия алат. Бу дегендик салык төлөй баштайт дегендик. Матраимовду жакшы адам деген сөзүңүзгө кошулбайм. Эми бир туугандар, бул жерде мындай да ойлор экиге бөлүнүп атат. Өздөрү биз аны кылган эмеспиз деп айтып жатат. Тиги ошол жанагы иликтөө кылгандар кылган деп жатат. Анан ошондой эле муфтиятта жөнөкөй кишилер отурбайт. Аякта алымдар, каарылар отурат, илимдүүлөр отурат. Анан ошол кишинин хадиясын кабыл алып, ошол кишиге ишенип, ошол киши менен сыймыктанып жатканда биз эмне болуп калыптырбыз? Биз эмне болуп калыптырбыз бир туугандар? Динди түшүнгөн, дин менен жашаган адамга эки выбор турат да. Же жөөттөрдүн каналына ишен, же өзүңдүн мусулман бир туугандарыңа ишен деген эки тандоо турат да. Анан кимди тандашыбыз керек? Албетте өзүбүздүн мусулман бир тууган муфтиятыбызды тандайбыз да. Ошолорго ишенебиз да. Ниет тасмасы 2-ноябрда чыгат. 2-ноябрда кинотеатрларын көрөсүздөр иншаллах. Кой аксагым менен түгөлдөп коет эмеспи? Хейтерби, меттерби баарыбыз эле бир алакандай кыргыз элибиз. Балким булар деле жакшы максатта, жакшы ниет менен, балким бул адамдардын көзүнө мен чын эле эл душманы көрүнөм. Ошондуктан ушундай жазып жатат. Эң негизгиси пайгамбарыбыз кандай нерселерди көрсөтүп кеткен, Алла таалам Куран Каримде кандай өкүмдөрдү айткан, ошолорду карап, ошолор менен жашообузду түзөй берсек эле баары сонун болот иншаллах. Бирөөгө жакшылык каалай албасаң, өзүңө каалаган жакшылыктай, сен толук мусулман боло албайсың деп. Вот. Бисмилла. Азыр сол кол менен ичип аткандай көрүнүп атат да. Ушуга да жазат. Оң кол менен ич деп. Кээ бирөө айтат, мурутуңду кыр депчи. Мурут боюнча дагы маселе да, тартыш маселе. Бирок талашып аткандар экөөндө тең айткан, мына көрдүңөрбү? Оостун кызылынан ашпаш керек. Ар кандай түрлүү хейтерлер бар да. Кээ бирөө отуруп алып, жакшы адам да, анан балким ушуну контент жазаш үчүн атайын провокация кылат, чукулайт да. Буга кандай жооп болот депчи. Кээ бирөө чын эле жаман көрөт. Буну как адам катары антипатия человека деп коет эмеспи? Действительно ал адамдар үчүн мен жаман көрүнүшүм мүмкүн, менден көргөндө кускусу келип аллергиясы кармашы мүмкүн. Анан дагы бир түрлүү адамдар бар, алар кимдер? Алар ушунчалык өзүнө өзү ишенбеген адамдар отуруп алып, ушинтип бирөөнү сөккөндө, эми азыр баягы отуруп алып, мен бетиме айта албайт да, мисалы, бетиме сөк албайт. Монитордун артына отуруп алып сөгүш оңой. Ошол менен мүдөөсү канып, ой, мен муну сөкпөдүмбү, ой, муну тигинтпедимби деп, өзүн өзү жеңилдеп, өзүн аябай муну күчтүү сезип, эми мындай чувство собственной значимости деп коет экен да бул теманычы. Ошол нерсесин проявлять этип, за счет меня самого утверждаться этип атат да. Ошо 3 түрлүү адам да, бир туугандар. Бул менин жеке баракчам. Бул жерде менин максатым колдон келишинче жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу, тил менен, көз менен, сөз менен, дил менен, жүрөк менен, колдун учтары менен күнөөгө батпоо, бирөөгө зыянын тийгизбөө,
ошондой да бир туугандар. Баардыгыңыздарды ошол нерсеге чакырам. До конца болбо дейт Султан дейт. До конца болуш керек бир тууган. Любой иште до конца болуш керек. Анан кичине гың деп кетсе эле же бир жаңылып кетсе эле секире качпайчы. До конца ишениш керек, до конца болуш керек. Ар бир иште майын чыгарыш керек. Намазда болобу, динде болобу, дилде болобу, иште болобу, өзүбүздүн Алла Таала берген кесипте болобу, до конца болуш керек. Үй бүлөдө до конца болуш керек. Баланы тарбиялаганда до конца болуш керек. Ата энеге сый урмат көрсөткөндө да до конца болуш керек. Кийин бир жери ооруп же бирдеме болуп алжып баштаганда сөгүп сагып аны жемелебей до конца. Силер дайын до конца деген сөздү мында жаман кабыл албагыла бир туугандар. Кандай? Садыр менен Ташевке оюң кандай дейт? Алхамдулилла жакшы. Экөөнүн достугу бекем болсун, экөөнү Алла Таалам хидаят берсин. Ушул келаткан жолдон адашпасын. Бактылуу болсун эң негизгиси. Ден соолуктарына, өмүрлөрүнө, иштерине береке болсун. Райым миллион кандай адам? Райым миллион өтө жакшы адам. Жаман адам муфтият салбайт, жаман адам мечит салбайт. Жаман адамдар жаман нерселер салат. Так, дагы кино тарткылачы про ОПГ дейт. Аны ОПГны романтизировать этпеш керек бир тууганы. ОПГ, рекетчилик, каракчылык деген нерсе эң эле негизи ушул шариятыбыз тыйган бул нерсени. Салам алейкум. Райым Атыраевдин характерин сураган жокпуз. Ал коррупционерби же жокпу деп. Мен коррупция кылып атканын өз көзүм менен көргөн жокмун. Ошон үчүн ал кишинин бир гана жакшылык кылып атканын көрүп жүрөм өз көзүм менен. Көргөн нерсемди айтам ошол. Муфтият сыйлап аткандан кийин биз эмне болуп калыптырбыз? Же биз өзүбүздү эмне муфтияттан муфтияттагы алым каракелерден дагы кыйын сезеликпи? Мактап жактап туралыбы дагы казино ачсын дейт. Көрдүңүздөрбү мына 100 жакшылык анан арасында бир кичинекей мына жамандык бар да. Жакшылыкты айтпай эле жамандыкты айтып атасыз да. Ал нерсе деген сөзсүз болуп турат андай нерселерчи. Балким ал ход, балким ал стратегия. Ошол нерсени балким ошол учурда ошондой мажбур түрдө ошондой чечим кабыл алууга туура келди. Ошол жактарында ойлонушубуз керек да бир туугандар. Мисалы Кумтөрдү деле ал жерде кең албай калдык деп айтып жаман көрүнүп ошондой ход жазады эле го бир туугандар. Салам алейкум айке, итир өрөт, кербен жүрө өрөт дейт. Айтып эскертип коюш керек да. Эскертүү момундарга пайда дотпойбу? Анан итир өрөт, кербен жүрө өрөт эмес. Катуу жооп кылбай, адеп менен айтып коюш бул милдет экен бир туугандар. Артист болгондон кийин саясатка аралашпаган пахта коюп атасын дейт. Машалла. Артисттер адам эмеспи? Артисттер деле кадимкидей телевиз бар, оозубуз бар, көзүбүз бар. Кадимкидей эле биз деле туалетке барабыз. Жеңил заара ушатабыз силерге эле окшоп. Орун деле ушатабыз. Билип алыңыз, артист деген бул кесип. Ошол кесиптин ээси адам болот. Ошол адам кыргыз элинин жараны болот. Жаран болгондон кийин өзүнүн жеке ою бар. Өзүнүн жеке аудиториясы бар. Өзүнүн жеке баракчасы бар. Ошол бир тууган, билип алыңыз.